Менин атым Нишана, 37 жаштамын. Бир уулдун энесимин. Балам мектепке барат, окуйт. Кайсы бир убактарда таэквондо заниматься этип жүргөнбүз, бирок мен азыр жашым туура келбей калды окшойт. Таэквондону мага сунушташканда машыгып көрбөйсүңбү деп 3 жылдай машыктым. Кыргызстандын атынан азиатский оюндарына барып катышып келдик. Балам да мен менен чогуу барып жүрдү, бирок эмнегедир кызыгуусу футболго көбүрөөк. Азыр футболго барат. Ошо өзүм иштейм, мамлекеттик жумушта, мамлекеттик кызматкеримин. Ошондой эле эми ушул тапка чейин опыт топтодум, билим алдым дегендей өзүм сыяктуу майыптыгы бар адамдарга балким менин деле пайдам тиеттир, кандайдыр бир балким жол көрсөтүп береттирмин, бөлүшөттүрмүн деген максатта майыптыгы бар чыгармачыл адамдарды колдоо коомдук фондун ачып, азыр ошол фонд менен дагы аракет кылып иштеп жүрөмүн. Мен деле кадимкидей колум бар, бутум бар болгону манжалары жетишпейттир. Көзүм бар, кулагым бар, угам, басам, энемин, алымдын жетишинче баламды тарбиялайм. Менин майыптыгым бар, жардам бер макта ким кандай кылып жардам берет экен деп эле отура бербей, уже өзүң дагы салымыңды кошо баштайсың да. Акыркы учурда көп айтышат да, сен аябай эле өзүңө ишенимдүү алып жүрөт экенсиң. Бизге бир майыптыгы бар адамдарды көргөндө кандайдыр бир көздөрүндө эме бар, аяп кетесиң, сени эмнегедир аябайсың деп ушинтишет да. Анан балким эме да мындай мага деле дароо келе калган жок да, бул өзүнө ишенимдикчи. Менин тарбияма, менин билим алышыма, ушинтип өзүмдү көчөдө кенен кесири алып жүрүшүмө албетте менин апамдын салымы чоң. Кичинемен бери эле, эс тарткандан бери эле сенин колуңан келет, мен сага ишенем, сен эптей аласың деп кулагыма мотивационный сөздөрдү бере берип, ошол мотивационный сөздөр убак сааты келгенде аябай иштейт экен да. Соц тармактардан Давлеттин рекламасын көрүп калдым, сторисинен окуучуларды тандап баштайм деп, мен дагы барайынчы деп жасам. Конечно, келиңиз Нишаны желеди. Бизде мындай суроо болгон жок да, таякчаларды кантип кармайсың дегенчи. Аны ойлогон жокмун, колдор ошондой болот. Себеби дегенде көрүп жүргөн видеодон ойногондор бар. Нишана өзү эле түшүндү аны көрүпчү. Мен мындай резинка тагып эле ойноп көрбөймүн депчи. Келди, студияга келди. Көрдүк Нишана экөөбүз. Анан чувство ритмасын текшертиш керек да. Метроном койдум. Метроном коюп, мен айткан заданияларды аткарды. Аябай жакшы болду баары. Биринчи күнү эле 2 ритм ойноп койду. Аны көрүп өзүм эле таң калып, мен мындай айтканда, орусча айтканда, өзүм вдохновение алдым. Мен өзүмө мотивация болду дагы алдыга жылышкачы. Аябай аракетчил. Эгер бирдеке болбой атса, бир упражнение кыйынчы. Мен көп айта берем, болбой атат, башка кичине жөнөкөй упражнение көрсөтөйүнчү десем, жок, мен ушуну жасайм, токтоп тур. Же даже чыгып тур 10 мүнөткө эс алып тур деп өзү отработка этип отурат да. Ошонусу жагат мага, аябай аракетчил. Мындай жөн жеңилбейт да. Канча 2 айдай болуп калды баш аягы. Орто жолдо да бир аз келбей калдым, бирок ошондо дагы Давлет экөөбүз изучать этип аттык да, изилдепчи, кантип кармайбыз палочкаларды, кандай да удобно болот. Анткени учуп кетпеш керек, звукту четко аткарыш керек, ошонун баарын үйрөтүп, изилдеп атып, анан Жум деген аябай бир сонун художник бар. Ага барып мен ушинтип барабан ойноп атам, мага палочка кармаган бир аз кыйыныраак болуп атат. Но придумай что-нибудь деп палочкаларымды тешип,
ой көп кетпесин деп мынтип клей менен эме кылып берип, в общем, пока ушул вариант бизге удобный болуп атат, мага кармаган ойногону. Эми ар бир эле адамдын эми башында кыйынчылыктар болот, оорчулуктар болот, көйгөйлөр болот, маанайы түшүп калган учур болот. Ошондо айтар элем да, маанайыңды чөккөнүн башкаларга көргөзбөш үчүн бир нерсе менен алек бол, ошо менен чыгарып кет депчи. Мисалы үчүн мага ошол нерсе жакпайт да, бирөөнүн настроениясы болчу дүйнө жүзү бүт серый болуп калыш керек да. Такыр для меня это неприемлемо. Анан барабанга келгенде кадимкидей эс алып, бардык нерсени унутуп, жан дүйнөм эс алат, физически эс алам, негативтердин баарын чыгарып салып, көйгөйлөрдүн баарын чыгарып салып, сабакка келип, эми, конечно, мен профессионал болом, тим эле монтип чоң концерттерде ойнойм деген деле эмем жоктур. Менин жүрөгүмө жаккан нерсе менен алек болуп атам да. Максаттар көп. Алардын бири, мисалы үчүн, фондду жакшы деңгээлге көтөрүп алып, мен канча бир жарым жылдай болуп калды да. Фонддун өздөрүнүн пландары бар, иш-чаралары бар. Ошолорду эптемей, септемей кылып эмес, майыптыгы бар адамдардын колунан дагы сонун нерселер келет экен, творчество менен да заниматься этсе болот экен деп, анткени көп уюмдар бар да, жалаң эле гуманитарный жардам беришет. Эми балким ал нерсеге да муктаждар дагы бар да, бирок андан тышкары адамдын жан дүйнөсүндагы, моралдыктагы, бул жердеги көдөнүндөгү боштукту да толтуруш керек да. Аны чыгармачылык менен толтурасың. Ырдап, бийлеп, мисалы үчүн мен барабан менен өзүңө эмне жакса, ыр жазасыңбы, сүрөт тартасыңбы, фондум гүлдөп, өсүп, пайдасын тийгизип турса, анда максаттарымдын бири ишке ашты деп сүйүнөр элем да.